Бүгін 10 октябрда Жалал Абад облыстық психикалық саламаттық борборына қошымча жаңы имарат жана ашкана курулуп пайдаланууга берилди. Ачылуу аземине Жогорку кеңештин депутаты Айбек Маткеримов, Астана Бел коомдук кайрымдуулук фондунун директору Мухаммед Абдылкарим Али, Жалал Абад шаардык мэринин орун басары Гүлбарчын Таштанбекова жана саламаттык сактоо министрлигинин областагы координатору Курманбек Байдавлетов баштаган дарыгерлер катышты. Жаңы курулган имарат бир кабаттан туруп, анда ашкана, бейтаптарга кеңеш берүү бөлмөлөрү жана намазкана жайгашкан. Курулуш Астана Бел коомдук кайрымдуулук фонду тарабынан каржыланып, Жалал Абад шаардык мэриясы да жергиликтүү бюджеттен колдоо көрсөткөн. Белгилей кетсек, аталган психикалык саламаттык борборунда Жалал Абад облусу боюнча 8000ге жакын жаран каттоодо туруп, жылына 1300дөй бейтап даарыланып чыгат. Бул көйгөй бар экенин мен жазда өзүм келип ушул Жалал Абад шаарындагы медициналык мекемелер менен таанышканда бул жерде дагы көйгөйдү көрүп угуп кеткен элем. Ошондо мага кайрылышкан эле, мен барып эле ушул Астана Бел фондуна кайрылып, Саитбайымге, Мухаммед Абдылкаримге кайрылганда булар өздөрүнүн жардам берүүсүн убада кылган. Бул өтө керек. Анткени бул оорулар менен жабыркагандар бир гана өзүн эмес, мен жогоруда айтып кеткендей, жалпы үй бүлөнү түшкө салган ооруда. Ушул кыска мөөнөттүн ичинде имарат бүтүп, бүгүн пайдаланууга берилгени биз үчүн өтө чоң саамалык болуп эсептелинет. Жалал Абад шаардык мэрия ар тараптуу биздин саламаттык сактоо тармагын колдоп келишет. Ушул имараттын бүтүшүнө дагы салымыбыз бар. Жалал Абад шаардык мэриясы тарабынан брусчаткалары берилип, ушул жумуш иштери аяктап, бүгүн ачылыш аземинде турабыз.